Могуреки медиа тармактары мен такыр түшүнгөн жокмун. Улам чыгарып атышат. Подписчиктери көп экен, бирок эмнеге түрк жигитин бизге реклама кылып атышат да. Эмнеге түрк жигити $57.000 берди деп жалган маалымат берип атасыңар да. Тойго кеткен расходу $57.000 болгон. Турцияда бул андай деле чоң акча деп эсептелинбейт. Тойлор ошондой эле өтөт. Кыргызстанда деле азыр орточо $60.000-$70.000 менен той жасашат. 100.000 менен жасагандар бар. Аларды эмне чыгарбайсыңар? Эмнеге кыргыз жигиттер мактабайсыңар? Мына жакынкы күндө эле 2 миллион сом калың берди. Мен өзүм свидетельмен. Кыз узатуусун деле свадьбасын деле өткөрүп койду. Андай жигиттерди эмне айтпайсыңар? Каякта бир түрк жигитти улам эле бизге реклама кылып, биздин жаш кыздардын психикасын бузуп атасыңар. Алар эртең айтат, ушу Эркайым деген мындай экен, мен андан сулуумун, мен андан кыйынмын, мен деген $100.000 берсе мен күйгө чейим деп. Анан түрк жигиттерди эңсейт, башка улуттарды эңсейт. Мен каршы эмесмин, биздин кыздардын мисалы түрктөргө турмушка чыгып, бактылуу болгондору деле бар. Бирок массивдүү түрдө биздин жакшы кыздарыбызды жоготуп алабыз деп ойлогон жоксуңар силер. Жалган маалымат да берип атасыңар. Мен ошол кыздын түз эфиринде өзүм да суроо бергенмин. Элдер да берген, өзү айткан. $5.000 калым берди мага депчи. Бирок эмгекчил кыз. Ал клиникте да иштеди, кемпир да бакты, бала да бакты. Бүт бардык тепкичтерди басып өтүп эмгекчил кыз. Базар жок анысында. Эми кыргыздын кызын баасын көтөрсөңөр, түрк жигитин бербеген акчасын айтып, анча көтөрүүнүн кандай кажети бар эле? Биздин кыраган жигиттерибиз бар го. Биздин соонун алтындай болгон жигиттерибиз бар го. Эмне аларды реклама кылбайсыңар? Эмнеге аларды деген силер без конца чыгарбайсыңар? Эмнеге кыргыз жигиттер начар жагын чыгарып турганан какта бир түрктүн тиги бербеген акчасын берди деп алдып атасыңар? Общий кеткен расходун деп айтпады беле. Ал кыз өзүнүн сөзүнөн танмак беле. Мен деле Европада канча жүрдүм. Көзүмөн айланган жигиттер болду. Анча миллион эмес, мага деген кирип 200.000 бергендер болду. $1.000.000 сунгандар деле болгон. А мен деген кой жыттанган, жылкы жыттанган кыргыздын жигити жакшы. Биздин кыргыз жигиттери өзү жакшы. Биз момундайбыз, менин мүнөзүм жаман деп туруп, актап сактап келатпаймынбы? Болот ошентсе. Мейли менин көзүмөн айланбасын. Мейли мага $60.000 калым бербесин. Бирок мен кыргыз экениме сыймактанамын да. Негизичи биздин жакшы жигиттер бар арасында. Капа болгон күндөр болот жамандарына. Бирок баары бир Кыргызстанда жашагым келди. Кыргызстандын демин алгым келди. Кыргызстанда мен ушул жерде өлүп жок болгум келди. Мен кыргыз жигиттерин баарын сыйлаймын. Жакшы жигиттерин сыйлаймын. Мен могу медиаларга вообще түшүнгөн жокмун. Биздин жаш кыздардын психикасын буздуңар дагы моминтип реклама кылып атасыңар.